Казакстанда Каспий деңизи жаңы деңгээлде изилденет. Ага ылайык республикада илимий изилдөө институту түзүлөт. Мамлекет башчысынын тапшырмасы менен Суу чарба жана ирригация министрлиги бул чечимге байланыштуу тиешелүү долбоор түздү. Бул илимий борбор Каспий деңизинин экологиялык көйгөйлөрү менен алек болот. В настоящее время, к сожалению, не ведется государственный мониторинг окружающей среды. Учурда тилекке каршы Каспий деңизинде аба ырайына мониторинг жүргүзүү жок. Бул институт ушул боштуктун ордун толтурат. Илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн биринчи кезекте жаңы маалыматтар керек. Ошондуктан мамлекеттик мониторинг толугу менен ушул институт аркылуу жүргүзүлөт. Кандай көйгөй бар экени баарына белгилүү. Алар ит балык, балык ресурстары, Каспий деңизи акваториясынын булганышы жана мунай өндүрүү ишканаларынын иши. Здесь очень много различных проблем и по вопросам тюленей, по рыбным ресурсам, по загрязнению акватории Каспийского моря, по деятельности нефтедобывающих компаний. Окумуштуулар Каспий деңизинин экосистемасындагы ар бир өзгөрүүгө көз салып турушат. Анын жыйынтыгы боюнча көз карандысыз маалымат сунушталат. Институттун дагы бир багыты Каспий жээгиндеги башка мамлекеттердеги кесиптештери менен тыгыз байланыш түзүү. Бул өз кезегинде Каспий деңизин сактап калуу боюнча бардык улуттук жана эл аралык милдеттенмелерди аткарууга мүмкүндүк берет.